Бассейндик кеңеши жөнүндө жобо иштелип чыккан. Бассейндик кеңештер белгилүү бир аймактарда сууну пайдалануу жана сактоо иштерин жүргүзүшөт. Жобого ылайык ар ким өз алдынча иш алып барбастан суу ресурстарын бирдиктүү пландын негизинде пайдалануу каралган. Мисалы, дыйканчылык, ирригация, ичүүчү суу жана экология маселелери бир жерде каралып, орток чечим кабыл алынат. Бул планда сууну кантип туура колдонуу жана сактоо маселелери каралат. Бул кеңеш менен бүгүн Талас бассейндики кеңеши уюшуп атат. Биринчи отурум болуп, Талас областында Талас бассейндик башкармалыгы түзүлдү. Бул болсо ошо сууларды Талас дарыясына сууларды бардык аймакка тең бөлүү, ошондой эле Талас дарыясындагы келип түшкөн коктуларда суулардын баардыгын учетко алып, ошолорду дыйкандарга жетиштүү деңгээлде сууну жеткирип берүү алдыга койгон пландардан болуп атат. Бул негизги максаты бул климаттык өзгөрүүлөргө карата суунун учетко алып туруу. Бул жыйынга ар кайсы областтардан өкүлдөрү катышты. Кеңештин негизги милдеттердин бири бассейндик планды иштеп чыгуу жана аны улуттук кеңештин кароосуна сунуштоо. Мындан тышкары суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана коргоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу дагы каралган. Бул жыйын Таласта быйыл биринчи жолу өткөрүлдү. Өкмөттүн токтому менен түзүлгөн 5 бассейндик суу чарба башкармалыктары бүгүнкү күндө өтө жакшы иштерди жасап атат. 193 токтомдо көрсөтүлгөн бассейндик кеңешти түзүү маселеси боюнча биринчи Кара дарыя, Сырдария, Амудария боюнча биз түздүк 37 мүчөсү менен. Андан кийин ошол эле көрүнүш Манас шаарында болуп туруп, Нарын Сырдария бассейни боюнча түзүлдү. Ал жерде дагы бассейндик кеңештин мүчөлөрү менен мана бүгүнкү күнү Талас областында келип алып, ошо Талас суу чарба бассейндик суу ресурстар бассейндик башкармалыгы боюнча дагы ошондой отурум өтүп атат, өтө жогорку деңгээлде. Белгилей кетсек, кеңеш ар бир 5 жыл сайын бассейндин планды кайра карап чыгып, актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн жыйындарды өткөрүп турат. Жыйындар жылына кеминде бир жолу уюштурулуп, чечимдер көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Бул типтүү жобо суу ресурстарын башкарууда ачык айкындуулукту камсыз кылып, аймактарда экология жана социалдык маселелерди натыйжалуу чечүүгө шарт түзөт. Нурайым Дөөлөтова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.